Урматтуу бир туугандарым, мына Алла Тааланын ыйык айы болгон Рамазан айынан чыкканыбыз мына экинчи жума кетип атат. Бардыгыбыз эми ошо тегерегибизде болгон нерселерден үлгү алалы. Алла Таала да Кур'ан-ы Каримде фa'табиру я улил абсар. О акылы бар инсандар, тегереңерде болгон нерседен үлгү алгыла, сабак чыгаргыла дейт. Эми азыр мына жаз келип, мына монтип бактарыбыз гүлдөп, жерлердин бардыгы тигинтип көгөрүп, бардыгы сүйүнүп аткан учурубуз. Муну да Рамазанга салыштыра турган болсокчу, буларда бир кышында ошондой бир тоңуп бактарактар өзүнө келип, мына жаз келгенде сүйүнүп, гүл ачкан сыяктуу бир туугандар биз дагы Рамазан айында канча жылдык күнөөлөрүбүз жуулуп, ушундай тазарып, Рамазандан жаңы чыгып атабыз бир туугандар. Ушу бактар гүлдөгөн сыяктуу биз дагы жакшы ниеттерди кылалы. Ушуга чейин ууру болуп жүргөн болсом уурулукту таштайм, кумарчы болуп жүргөн болсом кумарымды таштайм, жалганчы болуп жүргөн болсом жалганчылыгымды таштайм, ата-энени какшатып жүргөн болсом ата-эненин ак батасын алам деп, Рамазандан күнөөлөрдөн жуулуп чыккандан кайра күнөө кылбаганга аракетибизди кылалы. Сахабалар Рамазан бүткөндө Рамазан кетип калганына кайгырып, ошондой жакын адамынан ажырагандай бир 6 айга чейин өзүнө келе албай жүрчү эле дейт. Ошо 6 ай өткөндөн кайра Рамазанга даярдык сүйүнүч менен Рамазан жакындап калды деп күтүшчү эле дейт тарыхта. Урматтуу бир туугандар, биз дагы ошондой таризде жашообузду алып барып, Рамазандан чыктык, ушул бактар бүчүрүлгөн сыяктуу биз дагы жаңыдан жашоо баштайлы. Жаңыдан күнөөсүз жашоо баштайлы. Алла Таалага жакындаган, Алланын бир кереметтүү, Алланын жакын кулу боло турган даражада адам болууга аракет кылалы деп ниет кылалы. Алла Таалам кабыл кылсын.